Soymayçı. Ben bir ters ne aytayım özüm bilgenden ayderkende men bir tuğanдар var ile ошолордо ошо соймой бар экен. Эми 90-жылда болгон окуя балдар мунун баягы салтыбыздын бир тескери жагын айтып кетейин да. Ошолор атасы өлүп бирөө. Анан туугандар баягы кыстап бирөөнүн үйдөн бир уюн алып сойдурат. Баласын апарып билесиңер, мына төлөйт дейт го, биздин мына төлөйт дейт. Анан баягы bir ay ötkenden keyin apası өлөт. Дагы бирөөдөн бир уйду апарып сойдурат, мына төлөйт дейт. 2 уй мойну кайленди. Баягын элден намыскандан кредит алайт дагы, баягы берип процент отуруп, эч беле кыла албай 4-5 баласы бар. Баягы үйүнү сатып, карыздардан кутулуп көчөдө калды баягы адам. Мен билем ошол адамды. Аны эм жакшы бишкекке барып жүрүп калды, темселеп. Өзү колудан онча ишке келген бошураак адам эле. Темселеп жүрсө, буларга баягы йоголар жолугат. Сен менин бир тууганым, сен эмне жүрөсүң? Кыйналып, бозоруп десе ушундай. Менин кудайым сага жардам берет, жүр. Деп туруп олордун ортодо таштаган акчасы бар экен. Секин битте торпоктап берет, сокулуктан бир үйдү арендага берет, киргизет. Баягы семьясы менен йогага кирип кетти. Азыр ар 6-күнү баласы жөнөйт. Мен билем жакшы, майга кирест тагууга кызы. Церковке барып, чиркөөгө барып сыйынып келейин. Бул эме деген? Биздин салтыбыздын жамандыгыдан бир семьяны динден чыгарып жүрдүк да. Динден чыгарып. Бул деген бияга айтып атпайбы? Эгер мен айтам да көбүнчө айтам, мен апам өлүп калган, эгер апаң сен пил сойсоң, бейишке кирет дегенде мен Африкадан пил таап келип соям да. Гарантия жок да, тоок сойсоң да, пил сойсоң, туура Куран оку дейт. Куран окусаң ошону слово кийип. Ошону биз жеткизишибиз керек да элге. Бул расход эмес. Эми алги айтылат го хадисте. Ким чыгашак кылган шайтандын досу шайтанга дос болбогула депчи. Исраф кылбагыла деп. Ошо исрафты үйрөнсөк да ошол эле даже сууду деле башканды элечи. Ошону элге жеткизсек, анан лидерлер биригип эме болгондон кийин жакшы жактарды элибизге үйрөтө баштасак жакшы эле дегеним да. О жакшы кайрылууларды айтып, кайрылуу жазып мисалы. Ооба, кайрылуу жазып. Видео кайрылуу